Москва шаарындагы мекендештер үчүн сизге жакын карада Казакстанга кирди-чыкты кылуу зарылчылыгы жаралса, биз жардам беребиз. Жолго чыгарда документ боюнча бардык көйгөйлөр чечилет. Аягына чейин өзүбүз алып кирип чыгабыз. Кененирээк маалымат алуу үчүн ушул номерге байланышыңыз. +7 977 412 67 33 +7 987 772 47 54. Унаалар ыңгайлуу, жолдо кыйналбайсыз. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 22 апрелге алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Баткен шаарындагы эң мыкты мугалим аныкталды. Жылдын мыкты мугалими 2023 сынагынын Баткен шаардык туру өткөрүлдү. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Сынакка Баткен шаарындагы 10 орто мектептин мугалимдери катышты. Жыйынтыгында 1-орунду Бөкөнбаев атындагы орто мектептин мугалими Нургүл Сулайманова ээледи. Ал эми 2-орунду Садыков атындагы орто мектебинин мугалими Самара Ботоярова алса, 3-орунга Баткен облустук гимназия жатак мектебинин мугалими Жаңылай Имаралиева ээ болду. Жеңүүчүлөр баалуу белектер жана дипломдор менен сыйланышты. Ошондой эле мындан ары жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүсү болгон мыкты мугалимдердин педагогикалык тажрыйбасы жайылтылат. Султанбаев УКМК кармаган 84 кг алтын боюнча түшүндүрмө берди. УКМК 17 апрелде Ак жол чек ара пунктунан чүйдөгү ири алтын казуучу компаниялардын бирине бара жаткан унаадан тиешелүү документтери жок, салмагы 84 кг жакын алтынды кармаганы тууралуу маалымат таратты. Жаңылык желдей тарап 300 миллион сомдук алтындын кармалышы интернет колдонуучулардын да бүйүрүн кызыткан. Негизи эле Кыргызстанда алтын темасы түз эле комторду элестетет эмеспи? Кабар агенттиги президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаевке кайрылып, окуянын чоо жайын тактап көрдү. Кече жакында эле Кыргызстанга 84 кг алтын алып кирүү аракетин көргөндөр кармалганы кабарланды. Соц тармактарда айрымдар өлкөдөн алтындар чыгарылып жаткан турбайбы деген өңүттө да жазып ийишти. Ушул боюнча укук коргоо органдары маалымат бериштиби? Эмне болгон алтындар? Деги эле жалпы чоо жайын айтып берсеңиз. Ооба, 84 кг алтынды Ак жол чек ара постунан алып кирип келе жаткан жеринен Алтын ген компаниясы кармалды. Бул эмне алтын экенин чечмелеп берейин. Бизде республика боюнча майда чүйдөсү менен болуп 100дөн ашык компания алтын катышат. Алардын көпчүлүгү руданы же концентраттарды Кытайга же Казакстанга алып барып, кайра иштетип алтынын бөлүп алып келишет. Себеби бизде айрым металлдардан алтынды бөлүп чыгаруучу заводубуз жок. Ошол үчүн илгертен бери эле чет өлкөлөргө алып барып, алтынын бөлүп келгенге буларга мыйзам менен уруксат бериптирбиз. Эсиңиздерде болсо, жаңы жыл алдында былтыр декабрь айы болсо керек эле президентибиз Кара-Балтадагы заводко барып, баарын көрүп чыгып тиешелүү министрликтерге тапшырма берген. 2023 жылдын 1-майынан баштап 1 кг руда, 1 кг концентрат чет жакка чыкпасын, өзүбүздө кайра иштетилип, даяр продукция гана чыгыш керек деп жарлыктагы чыгарып берген. Тилекке каршы өзүбүз даяр болбой калып, ал жарлык 31 декабрга чейин узартылды. Эмнеге даяр болбой калдык? Себеби завод салып үлгүрбөй жатабыз. Ал заводду 6 айда салып коюш кыйын экен. Анын үстүнө бул ишке бюджеттен акча каражат жагы каралган эмес. Президентибиз күч менен эле жылдырып кетип бара жатат. Эми 84 кг алтынга кайталы. Бул жерде 84 кг алтынды жашыралы деген эмес, салыктан жашыралы деп ойлошкон деген пикирге келип жатабыз. Анткени булар алтынды алып кирип келе жатканда салыкчыларга учетко коюп 60 миллион сомдун тегерегинде салык төлөшү керек эле. Ошону төлөбөй алып кирип келе жатып кармалышты. Кээ бирөөлөр бул окуяны алтын чыгарып кетип жатып кармалышты деп бурмалап жатышат. Андай эмес, руда менен концентраттар чыгып жатканда дагы канча тонна чыгып жатканы көзөмөлгө алынат. Ошонун курамынан болжол менен канча алтын чыгыш керек экени дагы лабораториядан өтөт. Анан алып кетишет. Кайра ошол алтын бизге келип, салыгы төлөнүп, андан кийин анан кайра чыгарып кетишсе болот. Мыйзамдуу жол жобосу ошондой. Кудай буйрса 31 декабрга чейин өзүбүз салып жаткан завод бүтсө, андан кийин баары өзүбүздө кайра иштетилет. Килейген кумтөрдү алган президентибиз ушул майда чүйдө ишти аягына чыкпай коймок беле. Кудай деп туралы деген президенттин пресс катчысы Эрбол Султанбаев. Элекул Акылбек Түмөнбаев Ысык көлдөгү суу алып кеткен 2 көпүрөнүн курулушу тууралуу маселе көтөрдү. Номер 35 Ак суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган парламенттик элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Ысык көл облусунун Ак суу районунда суу алып кеткен 2 көпүрөнүн курулушу тууралуу маселени кайрадан көтөрдү. Эл өкүлүнүн айтымында бул маселе Улукбек Марипов министрлер кабинетинин төрагасы болуп турганда эле көтөрүлгөн. Андан кийин дагы өкмөт башчы Акылбек Жапаровго дагы бул маселе айтылган. Бирок тилекке каршы элдин орчундуу көйгөйү болгон бул маселе азыркы күнгө чейин чечиле элек.
Ошондуктан эл өкүлү бул маселени кайрадан көтөргөн. Эсиңиздерге салсак, 2021-жылы жай айында катуу кирген суу Ак Суу районунун Теплоключенко айылындагы Ак Суу суусундагы 2 көпүрөнү, бири Айыл Чарба багытында, экинчиси тургундар такай колдонгон көпүрөнү жарактан чыгарган. Ошондон бери айылда суунун бир өйүзүнөн өтүш үчүн тургундарга жана дыйкандарга 1,5 чакырым жолду айланып өтүү жагдайын жараткан. 2 жылдан бери чечилбей келаткан бул маселе айылдыктар үчүн көйгөй болуп турат. Рахмат, Нурлан Асанбекович. Алмаз Акымжанович, баягы Ысык Көл областында Ак Суу району боюнча мост айтып өтөйүн. Мына бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй канча 1 жылдан бери айтып келатам, элдер ошол жазгы талаа иштерине өздөрүнүн пойлаларына бара албай айланып 20 километр айланып барып келип атат да, ошонун 2 көпүрө эле ошону хотя бы бирөөсүн бүтүрүп бергиле деп былтырда суранып эле Акылбек Үсөнбекович келгенде дагы ага чейин Мареп Улукбек Асамидинович отурганда, премьер болуп отургандан бери суранып келатабыз. Бир баягы бүтпөй келатат. Ошону Алмаз Акымжанович качан бүтөт, качан башталат, ошонун баарын бир тактап айтып койсоңуздар. Сколько нужно времени, чтобы купить новую квартиру? 1 год, а может 5 или 20 лет? Вам больше не стоит беспокоиться об этом. Исламский финансовый кооператив предлагает вам приобрести недвижимость на бартерных условиях. Вы обменяете свое авто на первоначальный взнос своей будущей квартиры или дома, а также получите рассрочку до 25 лет. Нажмите подробнее, и мы вас с удовольствием проконсультируем. 100 000 сом пара опусаланган УКМК Москва районунун салыкчыларын кармады. Чүй облусунун Москва районуна караштуу мамлекеттик салык кызматы башкармалыгынын кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалышты. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык кылмышка шектүүлөр АДА аттуу жарандан сумманын бир бөлүгүн алып жаткан жеринен колго түшкөн. Москва районуна караштуу жергиликтүү салыктарды жыйноо жана текшерүү бөлүмүнүн улук инспектору жана рейдтик салык контроль бөлүмүнүн башкы инспектору кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, салыктык текшерүү жүргүзүү жана мүлктүн салыгы боюнча салык карызынын жоктугу жөнүндө маалымат кат берүүдө оң чечим кабыл алуу үчүн АДА аттуу кишиден 100 000 сом өлчөмүндө акча каражатын мыйзамсыз талап кылган деп билдирди атайын кызмат. Кылмышка шектүүлөр Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда бул кылмыш ишине тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иш-чаралары жүрүп жатат. Орусиядагы Батирден кыргызстандыктын жансыз денеси табылганы айтылды. Кыргыз жараны Москванын жанындагы Балашиха шаарында каза болгонун Орусиянын Шот телеграм каналы өз булактарына таянып билдирди. ЖМКлардын маалыматына караганда, окуя 18 апрелде болгон. Бир бөлмөлүү батирдин ээси аны бир нече күнгө ижарага берип, интернет аркылуу сүйлөшүүдө жаран аял менен болоорун айткан. 2 күндөн кийин үй ээси жубайлар ижарага келишимин узартабы же жокпу тактоо үчүн чала баштаган. Алар чалууларга жооп берген эмес, ээси үйгө барууну чечкен. Үйдө ачып уктоочу бөлмөдөн 2 кишинин сөөгүн тапкан. Бири мурда эле каза болгон, экинчиси БДСМ костюмун кийген жаран тирүү болгон. Бирок тез жардам унаасында каза болгон. Келген полиция кызматкерлери бөлмөдөн ак порошок таап экспертизага жөнөтүшкөн. Маалыматтарга караганда каза болгондордун бири Кыргызстандын эркек жарандары деп айтылат маалыматта. Мырзакматовдун штабы генерал Субаналиевди колдоо чечимин кабыл алды. 14 апрелде Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов Бишкектеги штабында жыйын өткөргөн. Бир мандаттуу Ленин округунан парламенттик шайлоого Өмүрбек Субаналиевди колдоо чечимин кабыл алды. Бул кадамды дээрлик тарапташтары жактырышып, аламанга карай сүрөп чыгышары айтылып, катуу даярдыктар башталыптыр. Мындай жагдайда Мелис Мырзакматов эч кимден тайманбай саясий өнөктөшүн туура тандап, жаңы оппозициялык күчкө ээ болуп баштаганы жөн жерден эмес. Эки өлкөнүн ынтымагы бекемделе берсе, келечекке карай бириктирген күчтүү тандем катары чыгышары шексиз. Алдыдагы саясий кармаштарда Улуттар биримдиги партиясы протесттик электоратты алып, негизги күч катары алдыга суурулуп чыгышы мүмкүн. Бул саам Ленин округунан өтө турган шайлоо төлгө катары салынса, демек андан аркысында көрө жатмакчыбыз. Того терине келсек, Мырзакматов арканды алыс ыргытып, көсөмдүгүн көрсөтүп турган чагы деп жазган Аргумент KG сайты. Германияда кыргыз кызы депутаттыкка атсалышат. Германияда кыргыз кызы депутаттыкка атсалышат. Бул тууралуу Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаевдин маалыматына шилтеме берип, Барометр билдирет. Текебаев кыргыз кызы Берметке ийгилик каалап бата бергенин билдирди. Бермет Абдрахманова Бабаянын Мурнау шаарында элдик университеттин интеграция жана тил бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт.
мигранттардын адаптация болуп жергиликтүү немистер менен камыр жумур болуп жашап иштеп кетишине жардам берет. Ал шаарда белгилүү авторитеттүү коомдук активист Бермет Мурнау шаарынын парламенттин депутаттыгына ат салышмакчы. Мен ийгилик каалап бата бердим. Берметтин депутаттык шайлоого катышы өзү үчүн гана эмес, Германиядагы кыргыздар үчүн утса да, утулса да абдан маанилүү. Бөтөн эл чет жерде кыргыздын кызы чүнчүбөй, жалтанбай жергиликтүү немистер менен тең ата болуп тизгин талашып жатканы Германиядагы кыргыз диаспорасы өзүнүн өнүгүүсүнүн жаңы этабына өткөнүнөн кабар берет. Алар өз күчүн сезип, өз кызыкчылыктарын коргой алып турган деңгээлге жетишти деп айтылат маалыматта. Мырзаке Карагулжа Алайкуу жолуна таш түштү, жол убактылуу жабык. Ош облусунун Мырзаке Карагулжа Алайкууна жолуна таштар түшүп, жол жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай 22 апрелде түнкү саат 2:00 чамасында зоо таштары кулаган. Бактыга жараша жабыр тарткан жарандар жок. Кырсыктын кесепетинен чоң чыңалуудагы электр чубалгылары үзүлгөн. Учурда номер 26 жол тейлөө ишканасынын бир жүктөгүчү, бир бульдозери тартылган. Унаа жолго чектөөлөр киргизилип, жолду ачуу иштери жүрүүдө. Бишкекте жер астындагы таштанды челектерин орнотуу иштери улантылууда. Бишкектин Токтогул жана Панфилов көчөлөрүнүн кесилишине жер астында жайгашкан таштанды челектери ишке берилди. Бул туурасында Борбор калаа башкармалыгынан билдиришти. Бишкек шаардык мэриясынын тапшырмасы менен тазалык муниципалдык ишканасы ишке ашырды. Жер алдына орнотулган челектин өзгөчөлүгү таштандыны жер алдына сактагандыктан жыт чыгарбайт, чачылбайт жана айлана чөйрөнүн көркүн бузбайт. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жыргалбек Шамралиев мындай таштанды челектери борборубузда көбөйтүүлөрүн кошумчалаган. Буга чейин Разаков Токтогул көчөлөрүнүн кесилишине коюлган.